өркүндөтүп сунуш берип кете берсек, анан эми Кыргызстан азыр чындыгында бир өнүгүү жолго багыт албадыкпы. Элибиз дагы билимдүү, биздин президентибиз күнү түн иштеп аракет кылып атат, тийиштүү тапшырмалар берип. Биз азыр ошо биздин кошуналардын арасында керек болсо мына ондон президентибиз бар, кыргыз тили мамлекеттик тил макамы бар. Бүгүнкү күндө кыргыз тил, мына кыргыз тест деп өзүм барып кыргыз тесттен чалап эле өтпөй келдим. Анткени биз ошо кыргыз тилине маани бербей мамлекеттик тилге жүрүп алган экенбиз. Мен азыр бүгүнкү күндө ошол өзүмдөн кеткен кемчиликтерди оңдоп, мен азыр абдан мындай бир чын дилим менен карап иш алып барып атам. Анткени ортодо орусча делопроизводство болуп кетти бизде бир кездерде, ошо менен жүрүп калдык. Анан азыр мына бүгүнкү күндө жакшы, баары кыргызча коюлган, цифровизация жүрүп атат. Азыр мамлекеттик кызматка барарыңда кыргыз тесттен өтүп келмейинче бара албайсың. Бул дагы өзүнчө бир антикоррупциялык мера деп эсептейм. Мына Кыргызстанда цифровизация жүрүп, мына азыр жанагы айдоочу көлүктөрдү алмаштырганда баягыдай болуп кезекке туруштун кереги жок. Үйдөн эле татынакай тийиштүү жанагы суроолоруна жооп берип тийиштүү документтерди тиркеп жиберсең 3 күндө же канча күндө даяр болуп калат. Баягыдай ал ортого тааныш салып акча берип бүтүрө кал демей жок. Киресиң, кааласаң 1 күндө, кааласаң 3 саатта, кааласаң 3 күндө тиешелүү сумманы акчасын төлөп коюп, мисалы жана соттолгондо жок деген ырастама, справка алыш үчүн деле мурда ошол эле ички иштер министрлигине барып элдер кезекте турчу.